Максат айылында үй салуу иштери бүгүн башталат. Кыргызстанда бир суткада 379 адамдан COVID-19 табылды. Жаңы мыйзам: Аштойдо бодомал союлса айып төлөнөт. Өлкөдө коронавируска каршы жалпы 43.127 адам эмделди. Эртең 12 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 11 майда Лейлек районунун Максат, Саада интернационал айылдарындагы чек ара жаңжалында кыйраган үйлөрдү кайра куруу иштери башталат. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма-сөз кызматы билдирди. Баткен облусунун жетекчиси Абдикарим Алимбаев Максат айылына иш сапар менен барды. Анда ал жергиликтүү тургундарды сабырдуулукка чакырып, аймакта коомдук коопсуздукту камсыздоого өзгөчө көңүл буруларын, кыска аралыкта турак үйлөрдү куруу, жарандардын жоголгон документтерин берүү иштери аткарылаарын белгиледи. Ошондой эле курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен жергиликтүү жетекчилерге тазалоо иштери аяктаган жерлерде турак үйлөрдүн курулушун баштоону тапшырды. Буга чейин чек ара чатагында орун алган окуяларга байланыштуу түзүлгөн облустук комиссия иштеп, жетекчилер жергиликтүү тургундар менен бирге маселелер талкууланды. Эске салсак, чек ара чатагында Максат айылында 89 үй, мектеп, бала бакча, ФАП, милициянын аймактык пункту, айыл башчынын имараты өрттөлүп, жараксыз абалга келген. Азыркы учурда айылда 50ге жакын убактылуу үй тигилген, электр энергиясы калыбына келтирилип, таза суу, сугат суу берилип жатат. Кыргызстанда 11 майга карата коронавирус дагы 379 адамдан аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымына караганда, Бишкекте 240, Ош шаарында 5, Чүй облусунда 103, Ош облусунда 1, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 9, Ысык көл облусунда 13, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 5 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 304 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 191, Ош шаарында 5, Чүй облусунда 75, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 6, Ысык көл облусунда 17, Жалал Абад облусунда 7 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 1, Ысык көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1703 бейтап, амбулатордук түрдө 2542 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1150 бейтаптын абалы орто оордукта, 447 адамдын абалы оор жана 95 бейтап өтө оор абалда жатат. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 10 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4505 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4440 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 99033 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 92120 киши айыгып чыкса, 1667 адам каза болду. Кыргызстанда коронавируска каршы 43.127 адам эмделди. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында, 29 мартта Кытайдан Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасы, 22 апрелде Россиядан Sputnik V вакцинасынын 20 000 дозасы келген. Кечээ дагы Sputnik V вакцинасынын 20 000 дозасы келип түштү. Ал эми сутка ичинде жалпы 447 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 335 вакцинанын биринчи дозасын, 112 экинчи дозасын алды. 11 майга карата өлкө боюнча жалпы 43.127 адам эмделди. Анын ичинен 6010 жаранга вакцинанын экинчи дозасы сайылды, деди Бектурганов. Улукбек Бектурганов Бишкек шаарында вакцина алуу үчүн пилоттук режимде электрондук кезек системасы кирип жатканын кошумчалап кетти. Аштойлордо чектөөлөрдү киргизүү маселесин камтыган мыйзам долбоору жогорку кеңештин сайтына 10 майдан тарта коомдук талкууга коюлду. Мыйзамды депутат Улукбек Ормонов демилгелеген. Мыйзам аштойлордогу ашыкча чыгымды болтурбоо, шан шөкөттү азайтуу, ошондой эле каржыны сарамжал пайдаланууга багытталган элдик демилгелерди колдоо максатында жазылган. Ага ылайык той, маараке, үй бүлөлүк салтанаттарга чакырылган коноктор 100дөн ашпашы керек. Үлпөт тойлорго 200ге чейин конок катышып, банкет менен бир күндүн ичинде өткөрүлөт. Никелешүүнүн мамлекеттик каттоо салтанатына 3дөн ашык машина менен барууга тыюу салынат. Маркумду акыркы сапарга узатууда адам санына чектөө коюлбайт, бирок бодомал союуга тыюу салынат. Жетилигине, 40-ылыгына, ашына 100дөн ашык адамды чакырууга болбойт, анда да бодомал союлбайт. Зыяратчыларды узатуу жана тосуп алуу үй бүлө, жакындары менен гана өткөрүлөт. Конок чакырып, жалпы иш-чараларды уюштурууга катуу тыюу салынат. Үлпөт той, маараке салтанаттарды, сөк коюу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүү
күндөрү, эс алуу күндөрү саат 8:00 23:00 чейин, ал эми иш күндөрү саат 18:00 22:00 чейин жүргүзүлөт. Жогорудагы эрежелерди бузгандар 8 категориядагы айыпка жыгылышат. Эң жогорку айып жеке тараптарга 17 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 55 000 сом. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, эртең 12 майда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык көл жана Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Ал эми тоолуу аймактарда кар жаайт. Ошондой эле тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголук болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +8, +13, күндүз +18, +23. Талас облусунда түнкүсүн +7, +12, күндүз +18, +23. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +10, +15, күндүз +22, +27. Ысык көл облусунда түнкүсүн +5, +10, күндүз +17, +22. Нарын облусунда түнкүсүн +5, +10, күндүз +17, +22. Ал эми Бишкекте күндүз жаан жаап, шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн +10, +12, күндүз +21, +23.